Кыргызстанга кирүүдө ПЧР тест жана COVID-19 каршы эмдөө жөнүндө сертификат талап кылынбайт. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Саламат сактоо министрлиги, УКМКнын чек ара кызматы, Тышкы иштер министрлиги Манас эл аралык аэропортунун ортосунда биргелешкен тиешелүү буйрукка кол коюлду. Буйрук 1-майдан тарта күчүнө кирди. Эскерте кетсек, ага ылайык Кыргызстандын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар Кыргызстан менен мамлекеттик чек арадан ПЧР тести жана COVID-19 каршы эмдөө жөнүндө сертификатты милдеттүү түрдө көрсөтпөстөн өтө алышат. Мындай чечим министрлер кабинети тарабынан өлкөдө коронавирус инфекциясы менен ооругандардын азаюусуна байланыштуу кабыл алынды. Бирок дүйнөдө пандемия али аякта электигин белгилей кетүү зарыл. Антиковидтик чектөөлөрдү алып салуу менен бирге темпин ыкчамдатуу жана калктын айрылуу катмарына басым жасоо аркылуу калкты COVID-19 каршы эмдөө кампаниясы күчөтүлдү. Эпидемиологдордун божомолу боюнча коронавирус инфекциясынын кезектеги толкуну майдын этеги июнда болушу мүмкүн. Оорунун оор кесепеттеринен өзүңүздү коргоо үчүн азыртадан эмдөөдөн өтүүңүз зарыл. Бүгүнкү күндө эмдөө COVID-19 каршы эң натыйжалуу жана коопсуз чара.